Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurg'o'joyevga berildi. Урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар? Бул Тез Жарыя каналы. Мамлекетибиз өнүгүү өсүүдө. Күнгө карай шаршембе 30 август. Жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Эртеңки күн өзгөчө Кыргызстанда белгиленчү чоң майрам десек болот. Ош шаарындагы Сулаймантоонун алдындагы Алымбек Датка эс алуу жайында турган жерибиз аябагандай кооздукка бөлөп, мындай гүлдөрдү өстүрүп, мындай чөптөрдү өстүрүп, кооздуктарга бөлөп койгон учур. Көрдүңүздөрбү? Аябагандай укмуш. Бул жакта желекти эртеңкиге даярдап жатышат. Аябагандай мыкты деңгээлде кылып, буйрус азыр репетициядан өттү. Эртең көтөрүлүп, президентибиз Садыр Нург'ожоев Жапаров келип өзү ачып берет. Бул жерде ошондон кийин мына Кыргыздын кыпкызыл туусу бийик асманда желбирейт десек болот. Ага чейин Сулаймантоонун башындагы кичинекей желек желбиреп турсун. Көрдүңүздөр, бул туу жөнүндө кыскача маалымат айта кетсем, туу биздин каныбыз калганча күрөшөбүз, мекен чегинде, эл чегинде деген таризде белгилеген туу болуп эсептелинет. Өзгөчө барктуу. Көрдүңүздөр да. Ал эми бул жак Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси алдында жайгашкан желек. Көрдүңүздөр да. Мына укмуш сонун болуп жасалгаланган. Аябагандай сонун. Кошумчалап айта кетчү нерсе, желектин бийиктиги бул стойкасынын бийиктиги 60 метр экен. Бул жактан аз тактап билдик. Көрдүңүздөр да. Аябагандай бийик болуп жасалып атат. Сонун. Ал эми бул жагындагы өзгөчө жасалгалап сонун кылып койгон. Билесиздерби? Бул музейдин оң тарабында дагы моундай асфальты начар абалга келип тытыла баштаган, бирок жаңылап, жаңы асфальт басып, сонун деңгээлде оңдоп коюштур. Бактарын дагы оңдоп коюптур. Суулар чачылып атат. Жашыл мамлекет гүлдөп, өнүгүп өсүп атат. Бул жакта бактын түбүндө орундуктар орун алган. Көрдүңүздөр? Мынакей. Сонун, керемет. Аткарып жасап койсо болот экен, аракет кылышыптыр, мыкты деңгээлде кылып. Мына сиздер күткөн жанагы Швейцария, башка мамлекеттерге барбай эле өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын кооздугун караңыздарчы. Мынакей көрдүңүздөр да, Алымбек Датка атабыздын эстелиги жаңыланып, алдындагы мына ушундай өзгөчө жасалгалар менен кооздолгон. Жанында гүл чамбар коюлуучу жерлерди дагы жана ошондой эле адам басканга ыңгайланышып, тепкич кылып жасап коюшкан. Бул жакта гүлдөр дагы өстүрүлүп турат. Сонун гүлдөр болуп тур. Көрдүңүздөр, абалы сонун болуп тур. Аягандай укмуш. Алыстан дагы бир тартып көргөзүп коюн дедим. Алыстан жакшыраак чыкса керек. Көрдүңүздөр да. Сонун. Мына брусчаткаларды бир кылда кылып, бардыгын сонун кылып тегиздеп басып чыгыптыр. Ал эми бул жакта болсо, сиздер жалпыңыздар билгендей, Алымбек Датка тууралуу же болсо Сулаймантоо тууралуу маалыматты кенен ушул жактан аласыздар. Мына Сулаймантоо маалымат борбору. Көрдүңүздөр да. Укмуш, керемет. Кошумчалап айта кетчү нерсе, мындай бийик болгон прожекторлор аябагандай сонун деңгээлде орнотулуптур. Көрдүңүздөр да. Эки жак, эки тарабында сонун болуп орношулуп турат. Бул жакта болсо майрамга карата чыгарылышка даярдык болуп жатат. Атайын улуттук гвардия Бишкектен келип, бул жерде азыр даярдык кылып жасашты. Буюрса эртеңкиге даяр.
мамлекеттик үүлүгүбүздүн 32 жылдыгын белгилегенге толук курамы даяр десек болот. Бул жакта фонтан бар эле. Фонтанды да оңдоп коюштур. Кече өз көзүбүз менен көргөнбүз, иштетип көрдүк. Аябагандай сонун деңгээлде иштеди. Мыкты. Сонун шаркырап, суулар агып, фонтан атылып бийик болуп, кооздонуп турса. Бул жакта болсо гүлдөр өсүп турат. Аябагандай сонун болуп. Бул эмгектер албетте зеленхозда иштеген аталардын, апалардын эмгеги десек болот. Караңыздарчы. Аябагандай сонун кылып өстүрүп, бул жакка орноштуруп, жөн эле орноштуруп койбостон атайын тегеректеп оймо чиймелерди түшүрүп эгип коюшкан. Мыкты деңгээлде. Кооздуктар сонун. Мынча мактандың, же болбосо ошту мынча мактап жибердиң десеңиздер керек. Албетте, мактай турганга татыктуу иш болуптур. Көрүңүздөрчү, мындан караңыздарчы. Кооздугу суктаналык деңгээлде. Аябагандай суктанса болот. Ушул иштерди жасаган жогорудагыларга жана ошондой эле колдоо көргөзүп, атайын бул жумушту баштагандарга, колдун учу менен болсо дагы эмгек кылып жакшы иштер жасаган агаларга, байкелерге, эжелерге десек болот, энелерге чоң рахмат дейли да. Биз болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайлы. Эгемендүүлүгүбүз дайыма бекем болуп, Кыргызстан өнүгүп өсөлү. Эч убакта бири-бирибизге көрө албастык кылбастан биргеликте чогуу өнүгүп өсөлү. Бул Тез Жарыя каналы болду. Дагы бир жолу ассаламу алейкум.